Кимдир бирөө улуттар арасында ынтымакты бузам дей турган болсо катуу жазаланат. 2010 жылдагы боло турган окуялар эч жерде кайталанбайт. Улут аралык ынтымакты бузам дегендер катуу жазаланат. Бул тууралуу УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Жалал Абадтын Сузак районунда эл менен жолугушуу учурунда билдирген. Атайын кызматтын жетекчиси эми 2010 жылдагы окуялар кайталанбай турганын айтып, мындайга жол бербейбиз деген. Улут болуп бөлүнбөшүбүз керек. Жердеш болуп бөлүнбөшүбүз керек. Бардык нерсени мыйзамдын чегинде гана аткарышыбыз керек. Мыйзамдын алдында баары бирдей. Улутуң дагы баары бир, кайсы жерден экениң да баары бир. Бардыгыбыз бир мамлекеттин элибиз. Бир мамлекеттин журтубуз. Ошондуктан мен сиздерди ынтымакка чакырамын. Ошол мамлекетке бүгүнкү күндө өзгөрүү болуп атканга жардам беришиңерди чакырамын. Колдоп кубаттап турушуңарды чакырамын. Мындан сырткары Ташиев Өзбекстан менен чек ара маселелеринин баары чечилгенин белгилеп өттү. Ушул тапта Тажикстан менен чек араны тактоо боюнча иштер алдыга жылып жатканына токтолду. Билесиздер, мындан 2 жыл алдын 2 жолу чоң кагылышуу болду. Кандуу кагылышуулары болду. Куралдуу кагылышуулар болду. Канчалаган биз тараптан канчалаган адам көз жумду. Тажикстан тараптан канчалаган адамдар көз жумду. Мына ушуну баарын токтотуш үчүн чек ара маселесин чечишибиз керек. Азыр ушунун үстүнөн иштеп атабыз. Кудай буйрса чечилет деген үмүттөбүз. Тажикстан менен жакшы азыр тил табышып, бири-бирибиз менен карым-катнаш менен иштеп атабыз. Буйрса маселени чечсек эле границаларды качабыз. Жанакыдай коңшулук, карым-катнаштык менен жашайбыз. Коңшуну бизге Алла Таалам берет. Коңшуну биз өзүбүз тандабайбыз. Алла Таалам берген коңшуну менен мындай ынтымак жашаганга милдеттүүбүз. Улуттар аралык биримдикти бекемдөө, эл аралык тынчтыкты, коопсуздукту колдоо жана мамлекеттер аралык тынчтык кызматташтыгын өнүктүрүү мамлекеттин негизги максаттарынын бири. Улуттар аралык чырды чыгарууга аракет кылгандарды мындан ары дагы катуу жазалоо жана алдын алуу аракеттерин күчөтүү зарылдыгын ардагерлер айтышты. Бул программа бир эле күндүк программа эмес, канча жылдан бери келе жаткан программада. Бирок ушул мына күндөрү Камчыбек Кыдыршаевич ушуга бир упор жасап айтты. Элдердин биримдиги мынау базарларда оңдолуп атат. Мындайда шылтоо таппаган элдер бар да. Ошо шылтоо таппаган элдер ушул моментте воспользоваться этип мынандай жаман сөздөрдү чыгарбасын деген сөзгө предупреждать этти. Бул элдин биримдигин эч ким буза албайт. Мисалы үчүн эки эл керек болсо бири-бири менен куда сөөк болуп, ошентип көбөйүшүп жүрүп, бирге жашап, ушул жерде түбөлүктө жашап атышат. Ошондуктан биз ар дайым коллап кубатлап келгенбиз өкмөт саясатыны. Мындан кийин да биз улуттар аралык биримдикти, бардык улуттарды биргелешип, өкмөттүн саясатыны колдашка чакырып кетемен. Бейле кетсек, ушул дем алыш күнү Сузак айлуу өкмөтүнүн имараты калыбына келтирилгенден кийин Камчыбек Ташиевдин катышуусунда пайдаланууга берилди. Ал ортодо УКМК иликтөөнүн жыйынтыгы менен Сузак айлуу өкмөтү 2021 жылы атайлап өрттөлгөнүн маалымдады. Өрт коюуга уюштуруучулар менен күнөөкөрлөр аныкталып, алар камакка алынган жана Сузак айлуу өкмөтүнүн административдик имаратына келтирилген 6 миллион сом өлчөмүндөгү зыян алар тарабынан толтурулуп, Сузак айлуу өкмөтүнүн имаратын оңдоого жумшалган. Айсел Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы, Жалал Абад.